Кыргыз Республикасынын премьер-министри урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевичке берилет. Саламатсыздарбы, касиеттүү Жалал Абад элинин тургундары, Жалал Абад облусунун тургундары. Эмне үчүн касиеттүү деп атадым? Анткени Жалал Абад жергесинен эчен бир касиеттүү адамдар чыккан, дүйнөдөн өткөн, касиеттүү аталарыбыздын сөөгү жатат. Ошонун ичинде менин 7-чи атамдан жогору карай бардык ата-бабаларымдын долон бийге чейин сөөгүктөр ушул Жалал Абадка коюлган. Бүгүнкү күндө ошо мазарларда эчен бир ошон үчүн мен касиеттүү деп атадым. Эми сиздерге биринчи ушу түштүк жергесинен баштап жумушчу сапарымды жатканымдын себеби өзүңүздөр түшүнүп турасыздар. Мына ковид оорусу күчөп, күндөн күнгө көбөйүп, анча-мынча өлүмдөр да болуп аткандыгына карабастан ушул жактан баштадык. Анткени ковидтен дагы коркунучтуу эки нерсе бар. Бирөө бул эки мамлекеттер аралык чек ара чыгылары, экинчиси кыргыз өзбек улуттар аралык жаңжал чыгып кетпеши да. Бизге бут тозгон, бизге жаңы бийликке бут тозгон күчтөр ушундай аракеттерди дагы жасап жатышат. Ушу бир жаңжалдарды чыгарып, ар кандай бир бут тосууларды кылып, конституциялык реформаларга тоскоолдук кылып, ушу болтурбай өзүлөрү каалагандай башка бир мамлекеттердин каалаганындай өткөрүп алалы деген күчтөр бар. Ошондуктан сиздердин астыңыздарга келип, ушу канчалык кыйын болсо дагы, канчалык ушул ковидтен коркуп жабыркап турсак дагы жүзмө-жүз сүйлөшүп, кыргыз туугандардан, өзбек бир туугандардан суранып, ушундай провокация калтырбаңыздар. Бизге мамлекетибизге тынччылык керек, бардыгын стабилдүүлүктү орнотуп бир жолго салып алганча чейин бизге тынччылык керек деп суранып кетели деп келдик. Ошону туура түшүнөсүздөр деп мен сиздерге суранып кетемин. Биринчи суранычыбыз ушул сиздерден. Биз бийлик тарабынан болгон күч аракетибизди жумшап жатабыз, дагы жумшайбыз. Анан эл, ушу эки эл, канатташ жашаган өзбек эли, кыргыз эли, мына бир тууган калкпыз. Мындан 30 жыл мурун болгон окуя башыбыздан өткөн, андан кийин 10 жыл мурунку окуяда дагы көрдү. Эл эки эл тең түшүндү, эки улут тең. Ортодо чагымчылар гана жасаарын билди. Эми мындан ары андай жаңжал чыкпайт деп мен терең ишенемин. Сиздерге, элге, эки элге ишенемин. Ынтымакта, биримдикте бир муштум болуп жашашыңыздарды мен суранып кетемин. Эми өлкөдө болуп жаткан акыркы окуяларга токтолоюн. Жакында ошо бир ай мурда бийлик алмашканын өзүңүздөр көрүп турдуңуздар бардыгын. Бул эмнеден келип чыкты? Бул уже бизде биринчи жолу болуп аткан жок мамлекетибизде. Бул уже 3-чү жолу болуп атат. 2005, 2010, анан быйыл. 2010 жылкы окуяда билесиздер, 90дон ашык адам жараныбыз каза болуп, 1000ден ашык жараныбыз жарадар алган. Кийин алардын ошо жарадар алгандардын дагы өлүмдөрү көбөйгөн, азыр 100дөн ашып кетти. Бул жолкусунда ушу 6 октябрдан баштап эл барып, мени түрмөдөн чыгарып алгандан баштап, мына камчыбек Ташиев кулунуңуздар баштап барып чыгарып алгандан баштап, аянтка келип элдин сүрүн көргөндөн кийин биз акыбал оор экенин түшүндүк. Бардык бийлик качып кеткен, ордуларында жок болчу. Элди колго алып, бардык ситуацияны колго алып, ошол акыбалдан бир жуманын ичинде чыгып кете алдык. Бирөөнүн чекесине черттирген жокпуз, бир айнек сынган жок, мародерчулук жана талаптоочулук болгон жок. Биз мына ушуга жетиштик. Эгерде мага деле баары бир деп андан мурун 3 сутка уктай эле келек, үйгө барып уктап жатып алсак, анда сиздер менен биз бүгүн ушинтип жолугушуп турат белек же жок беле, аны бир Кудай өзү билет. Бул биринчиси болду. Экинчиси, ушул кыйналсак дагы, уйкудан калсак дагы ушу кыргыз мамлекетинде мындан кийин төңкөрүш болбосунчу деген ушундай бир принципти койдук дагы, аягына чейин турдук. Анткени биз 30 жылдын ичинде эки президентибизди кубалап ийгенбиз.
3-cü prezidentibizdi түрмөгө тыгып, экисин алып койгонбуз. Анан ушу 4-cü президентти да кубалабайлы, же болбосо экисин алып койбойлу деп, ушу бир мындан ары салт уланып кетсинчи деген ырым менен канчалык кыйын болсо дагы, канчалык бизге саясий жагынан удар болуп турса дагы, Сооронбай Шарипович Жээнбековду экис кылып калтырып, указ чыгарып, мына бүгүнкү күндө экис деген наамын алып олтурат. Буну биз ырым катары мындан ары уланып кетсин, тынчтык жолу менен өтүп турсун бийлик деген тилек менен жасадык муну. Эми жакында Кудай буйрса шайлоо болот, биринчи президенттик шайлоо, бул 10 январда. Бул бүгүнкү конституциянын негизинде болуп атат. Анткени бул мыйзамдуу, туура. Ал эми парламенттик шайлоону болсо биз жылдырдык. Муну саясий күчтөр менен, депутаттар менен, баары менен биргелешип, сүйлөшүп, макулдашып, ушу апрель-май айларында, март-апрель майларына чейин жылдырып койдук да. 1-июнга чейин деп мындай запас убакыт алдык, бирок андан бери эле өткөрөбүз деп мен ишенип турам. Президенттик шайлоо өткөндөн кийин конституциялык реформаларга барабыз. Конституциялык реформаларга барбасак, биз эч качан өнүгүү жолуна түшпөйбүз. Бая партиялык шайлоо менен деп келе турган болсок, кайра шайланып, баякыдай эле 5 партия өтүп келсе, 3 партия биригип коалиция түзүп алып, мамлекетти 3кө бөлүп алып туруп, анан каалагандай калчай бермей улана берет. Ошондуктан биз конституциялык реформаларга барабыз. Кандай реформаларга барабыз? Парламенттик шайлоо бир мандаттуу болот, сөзсүз түрдө кирет бир мандаттуу, бирок партийный менен жарымы партиялык система менен болсун деген да сунуштар болуп атат. Аны талкууга алабыз, референдумга чыгарабыз, элдин талкуусуна чыгарганда аны өзүңүздөр чечесиздер. Эгерде аралаш болсун десе, анда аралаш кылабыз. Жок, бир эле мандаттуу болсун, баягы 2005-жылкыдагыдай десеңиздер, анда бир эле мандаттуу кылабыз. Муну талкуу жүргөндө көргөзүлөт. Анан премьер-министр деген жок болсун деп атабыз. Президент өзү башкарсын деп атабыз, өкмөттү, министрлерди. Анан ички тышкы саясат боюнча керт башы менен бир киши жоопкерчиликти моюнга алсын деп атабыз. Бүгүнкүдөй башаламандык болуп, ар ким адыялды өзү тарабына тарткан система жок болсун деп атабыз. Андан сырткары курултай системасы кирсин деп сунуш кылып атабыз. Бул деген сөз жылына бир жолу бардык республикалык аймактардан чогулуп келип, жылына бир жолу бир 5 күндүк отчет дейбизби, 1 жылдык отчетун 5 күндүн ичинде парламенттен, президенттен алып, өзүнүн баасын берип, сунуштарын берип, тарап кете турган орган деп атабыз. Бул ошо бир 2000-2,5 миңдин тегерегиндеги кишилер болот, эми баягы аймактарды эсептесек, ар бир айылдардан эсептегенде. Мына ушундай системаларды кирсин деп атабыз. Андан кийин ушул жаңы конституцияны кабыл алынып, өкмөттүн түзүмү, башкаруу системасы жаңы түзүлгөндөн кийин, анан бардык министрликтен, бардык ушул салык органдарынан, бажы кызматынан, жана башка бардык тармактарга ушу бир өзүнүн адистиги менен, конкурс менен түз эфирге коюп туруп, адистерди тандап алып, мына ушул жол менен тазалайлы деп атабыз. Биз бул жол менен тазалап албасак, башка жол менен тазалаш өтө мүмкүн эмес экен. Анткени мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, акыркы бир 10 күндүн ичинде кадрлык өзгөрүүлөр болду эле, бизден деле мүчүлүштөр кетти. Анткени тополоң болуп, башаламан болуп атканда анча-мынча мүчүлүштөр кетет экен. Стабилдешип алгандан кийин андай мүчүлүштөрдү кетирбейбиз. Кадрлар алмашканда дароо эле бир жакындарын алып чыгат экен, коллективин алып чыгат экен, ызылдашып митингге чыгып атат бүгүнкү күнгө чейин. Эгерде азыр бүгүн алмаштырабыз баарын, бүгүндөн баштап тазалай баштайбыз десек, анда аябай мындай бир оорго турат экен да. Ошон үчүн жаңы система түзүлүп, өкмөттүн структурасы жаңыдан түзүлгөндөн кийин бардык кадрларды заштап чыгарып туруп, анан кайра конкурс менен, комиссия менен ар бир тармакка өзүнүн адистиги менен кадрларды тандайбыз. Мына ошондо өзүнөн өзү тазаланат. Түз эфирде көргөзүлүп турат, эч ким айта албайт, тууганын коюп алды, же болбосо жакынын коюп алды деп айта албайт. Мына биз ушул жолго баратабыз. Ушул жолду колдоп беришиңиздер керек сиздер. Эл, карапайым эл колдоп туруш керек. Эмне үчүн сиздерден суранып атам, анткени 30 жылдан бери коррупциялык элементтерге батып калган, уюп калган,
башка мамлекеттердин саясатын жүргүзүп, ошолордун диктовкасы менен жашап калган күчтөр азыр бут тозуп атышат. Бирок алардын бут тозуусуна карабай эле биз 3 жолу мына бир эмес 3 жолу премьер-министрликте бекидим, көрдүңүздөр. Биринчи бекиткенден кийин бут тозушту, болбойт деди. Экинчи жолу дагы бекитип берди, болбойт деди. Үчүнчү жолу айласы жок, анан баягы күчтөрү жетпегенден кийин макул болуп ынанып калышты. Азыр эми конституциялык реформага каршы чыгып атышат. Жакын арада мынакей МПОчулар айтып чыкты, мына бийликти узурпация кылып атышат. Айрым саясатчылар айтты, булар Түркмөнстандагыдай кылган атат деп. Андай болбойт. Биз конституцияны жабык эшик аркасында даярдап атышат деп. Конституция даяр боло элек. Болгондон кийин элге чыгарабыз. 5-6 күн, 10 чакты күндүн ичинде чыгат. Эл талкуулайт, же конституциялык кеңешме талкуулайт, же парламент талкуулайт, экөөнүн бирөө талкуулап, түз эфирде аны дагы көргөзүп, эл менен кеңешип туруп, сиздер менен анан акыркы вариантын сиздер кабыл аласыздар элдер. Түркмөнстан болбойт деп мен сиздерди 100% ишендирип кете алам. Анткени кыргызстандыктар мейли ким болбосун, кыргызыбы, өзбегиби, орусубу, тажигиби, Кыргызстандын эли Түркмөнстан болуп койгонго жол бербейт. Муну биз 30 жылдан бери 3 жолу далилдеп бердик. Мына үчүнчүсү 1 ай мурун далилдедиңиздер. Муну дүйнөлүк коомчулуктагы, анан жа МПОчулар дагы, анан анча-мынча оозуна ээ боло албаган саясатчылар дагы мындай сөздү сүйлөбөш керек. Андан көрө биздин мамлекетке кандай конституция керек, кандай башкаруу системасы керек, кандай депутаттык, парламенттик башкаруу керек экенин биздин өзүбүздүн Кыргызстандын менталитетине жараша, бүгүнкү калкыбыздын каалоосуна жараша жасашыбыз керек. Анан тигил мамлекетте тигиндей экен, бул мамлекетте мындай экен деп ар кайсы мамлекеттин баягы мисалдарын көчүрүп келип алып эле мына 30 жылдан бери мамлекетти сазга сайып салдык. Биз мындан ары андай жолго барбайбыз. Бизге кандай система керек экенин биз кыргызстандыктар өзүбүз билебиз, өзүбүз түзүп алабыз, анан өзүбүздүн даңгыр жол менен алдыга кетебиз. Кыскача менин баяндамам ушундай. Урматтуу Жалал-Абад шаарынын, Жалал-Абад облусунун тургундары, эми суроолоруңуздар болсо узатсаңыздар болот. Мен жооп бергенге даярмын. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.